Бұл жерде аламатул муъмин дейт, момундардын белгилери кайсылар? Алла Таала ушул момун адамдар бейишке кирет дейт. Момун болгула деп көп Куранда айтып жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы момундардын сыпатын айтып өткөн. Биз баарыбыз момунбуз, мусулманбыз деп айтканыбыздан кийин ошол момун, мусулман адамдын белгилери кандай болот, кандай адам момун, мусулман экенин биле жүрсөк, иншалла кыяматта өзгөлө пайда болот. Биринчи аламаты дейт. Момун адамдын биринчи белгиси ал-варау фил халва дейт. Таквачылык эч ким жок жерде дейт. Эч ким көрбөгөн жерде таквачылык кылып, Кудайдан коркуу, Кудай көрүп турат, Кудай угуп турат деген сезим жүрөктө бар болгон болсо, ал таква адамдын бир белгиси дейт. Момун адамдын бир белгиси ушул экен, бир туугандар. Мындай жамаатта олтурганыбызда баарыбыз жакшы адам болуп көрүнөт экенбиз да. Аз мен ушул жерде туруп, мен сенин көзүңүзгө мол сууну туруп ичпешим да мүмкүн да. Бул адепсиз экен деп айтат деп. Жамаат туруп турат. А жамаат жок жердечи каалагандай ичип атабыз. Жөнөкөй мисал алып карасак, туурабы? Жамаат бар жерде ушунчалык адептүү болуп көрүнөт экенбиз. А бирок эч ким көрбөгөн жердечи каалагандай амалды жасайт экенбиз. Үйүбүзгө барып кыйкырып, келинчегибизге, балдарыбызга эч ким көрбөгөн жерде ушул ачуубузду чыгарып, кыйкырып, өкүрүп ушундай кылат экенбиз. Ал момундун аламаты, момундун белгиси жок экендигине далил дейт. Ошондуктан момун адам бул эч ким жок жерде таква болуп, Кудай көрүп турат деген сезим менен, Кудай көрүп турат деген иман менен таквачылык кылган болсо дейт, ал ошол момундун белгиси бар экен дейт. Ал адам момун деп билсек болот дейт. Көрдүңүздөрбү? Экинчи белгиси эмне? Момун адамдын экинчи белгиси. Ошол белгилерди айткандан кийин ушул белги менде барбы же жокпу? Мен канчалык момун кишимин? Ушул дүйнөдө өзүбүздүн даражабызды, өзүбүздүн Кудайдын астындагы кадыр баркыбызды билсек болот экен, бир туугандар. Кыяматка баргандан кийин билгенибиз ал кеч болот. Кыяматка баргандан кийин момундар бейишке дегенде жөнөп калсак, токто деп периштелер жолубузду тосуп калса, анда ал кеч болот. Сен момун эмес элең деп. Момундуктун аламатын сенде таппадык деп. Кыяматта айтылганча, ушул дүйнөдө момундун аламатын, момундун белгилерин билип алганыбыз жакшыраак. Ас-садакату фил килла дейт. Аз болуп, чөнтөгүңдө аз болуп турган учурунда садака бере алсаң, бул сенин момун экендигиңе далил дейт. Чөнтөгүбүздө аз болуп туруп, садаканы бере алсак, бир туугандар, бул момун экендигибизге далил экен. Жок анан чөнтөгүңдөн ашып, ташып жаткан учурда берип койсоң, бул момундук, көп момун экендигиңе далил боло албайт экен да. Бирок канча бир туугандарыбыз ушу ашып, ташып аткан учурда да аны чыгара албаган бир туугандарыбыз жок эмес бар. Алардан Алла Таала ошондой жакшылык ишке мүмкүнчүлүктү алып койгон. Бул жакшылык ишке садака берүү, мечит, медресеге, ушундай жетим жесирлерге садака берүү дагы бул сиздин биринчиден момун экендигиңизге далил, экинчиден Алла Таала сизге тауфик берип, ошондой мүмкүнчүлүк берип атканы, бул сиз Алла Тааланын рахматында, Алла Тааланын назарында туруп атканыңызга далил болот. Кудай сактасын, колуңузда бар болуп туруп, ушундай муктаж болгон жерлерге бере албай жатсак, анда билиңиз, Алла Таала сизден өзүнүн назарын, өзүнүн рахматын алып койгон болот. Ал акчаңыз эч жака жумшалбай калып калышы мүмкүн. Ошон үчүн момун адамдын дагы бир белгиси, аз болуп турган учурда садака бере алса, ал момун экендигине далил дейт. Үчүнчү белгиси ал-хилму индал гадаб дейт. Жумшак болуу, кечиримдүү болуу, кичпейил болуу, бул ачууланган учурда дейт. Ушунчалык ачууңуз келип турат, ызаланып турасыз. Ошол учурда бирок өзүңүздүн ачуулугуңузду басып, ачууңузду ичиңизге жутуп, жөнөкөй инсан болуп, кичпейил инсан болуп, кечиримдүү инсан болуп койгонуңуз, бул сиздин момун экендигиңиздин далили дейт. Көрдүңүзбү? Момун адамдын дагы бир белгиси ушунчалык ачуу келбеген учурда баарыбыз азыр жөнөкөй болушубуз мүмкүн. Туурабы? Азыр баарыбызды карасак,
Эч ким ачуусу келген жок, баарыбыз бири-бирибизге жакшы көрүнүшүбүз мүмкүн экен. А бирок ушунчалык бир ачууңуз келип калган учурда, бирөө сизге туура эмес мамиле кылып койгон учурда, ошондо момунсузбу, момун эмессизби ошол жерде билинет экен адам баласы. Ачууланып, кыйкырып, досуңузбу, кошунаңызбы, же башка бир момун мусулман бир тууганын жүрөгүн сындырып, көңүлүн калтырып, ата-энебизди капа кыла турган болсок, бул нерсени шарият эмне дейт? Момундун аламаты жок экен дейт. Момундун аламаты жок экен. Себеби момун адам ушул ачуусун баса алган адам экен. Төртүнчү белгиси бул ас-сабру индал мусиба. Мусибат жетип, бир башыбызга проблема түшкөн учурда, кайгы капага баткан учурубузда, ошол учурда сабырдуу боло турган болсок, анда биздин момун экендигибизге ошол нерсе далил болуп берет экен. Кайгы түшпөгөндө, башыңызда эч бир кыйынчылык болбогон учурда сабырдуу болуп коюу бул оңой эле нерсе экен. Жанагы досуңдун дос экендигин качан билесиң? Бир адамдын жакшы экенин качан билебиз? Көбүнчөсү ушул сапарда билинет экен адам баласы кандай экендиги. Чогуу бир сапар кылып чыксаңыз, умрага бардыңызбы, даватка чыктыңызбы, же илим алууга жолго чыктыңызбы, ошол сапарда ошол адамдын берешендүүлүгү, кичпейилдүүлүгү, кечиримдүүлүгү, жанагындай сабырдуулугу бүт баары ошол сапарда билинет экен. Себеби сапарда ушунчалык кыйынчылык ар кандай шарттарга дучар болуп калат экенбиз, ошол учурда адамдын чыныгы, ички дүйнөсү сыртына чыгат экен, бир туугандар. А жөнөкөй жүргөнүбүздө баарыбыз сабырдуу, баарыбыз кечиримдүү, ушундай көрүнөт экенбиз, баарыбыз ушундай жакшы адам болуп. А бирок чында бир муктаж адам келип туруп сен акча берип турасыңбы, же машина берип турасыңбы деп сураган учурда, чөнтөгүңүздү карасаңыз аз болуп туруп, дагы да ошол момун мусулман бир тууганыма жардам берейин десеңиз, анда сиз аламатул муъмин, момундун белгиси сизде бар болот. Бере албасак, анда кайра тооба кылып, Кудайдан ыйман сурап, Кудайдан момундун белгилеrini жетишке Алладан жардам сурашыбыз керек экен.